Жашыбыздын арулап чачтыгына жаңыра. Ey bizde zaman жылмайды, суктандырып күндайды, күлкү чачып кыз жигит, ел билели ырдайды. Күлгүн курап, күл курап, Күндө жаңы ыр-курап, күндө жаңы ыр курап, кайгы сезбей мүнөккө, күлкү толуп жүрөккө, шаттык менен күн өтсө. Ey bizde zaman жылмайды, суктандырып күндайды, күлкү чачып кыз жигит, ел билели ырдайды. ырлар, Ырлар, жашообуздун жыргалай, жашообуздун жыргалай, күлкү чачып элиндер, көкөлөсүн көңүлдөр, көркүн ачып өмүрлөр. Ey bizde zaman жылмайды, суктандырып күндайды, күлкү чачып кыз жигит, ел билели ырдайды. Bizde zaman жылмайды, суктандырып күндайды, күлкү чачып кыз жигит, ел билели ырдайды, ел билели ырдайды. Лай 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 лай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде Бенефис программасы. Бүгүнкү эфир өзгөчө болот. Анткени деген биринчи сындан эмес, эки бир туулгандын бенефисин өткөргөн олтурабыз. Студиябызда каарман катары Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, менин эжейим Фарида Өмүрзакова жана эң суарын ырысы бар дейт, бир тууган энеси, маданияттын мыкты кызматкери, эртеңки эле эмгек сиңирген эл артисти буюрса Баатыр Өмүрзаков. Кечеңиздер кут болсун. Бүгүн байрам, сиздерди жакындан бир тааныган инсандар каймактарын калпып алып, Кыргыздын көрүнүктүү дөш агаларын чогулткан экенбиз бүгүн. Өзгөчө кеч болот деп үмүт кылабыз. Ага эжелерибизди баардыгын жакындан тааныйбыз, ыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок сиздерге бул кишилер ким болот болду экен деген суроо баардык телекөрөрмандардын алдында турат болсо керек. Анда Батыр агам, Кыргызда бир баягы ырымчылыраак болобуз го, бардык ишти жигит киши башташ керек депчи. Эни болгонуна карабастан жигит киши баштап берсин, сиз каармандарыңыз менен, коноктор менен тааныштырып берсеңиз. Жакшы болот. Анда саламатсыздарбы, урматтуу калай калкыбыз. Анан оң жагынан баштап эле тааныштырып кете берейин. Бизден Кыргызыбыздын сыймы болгон мына Кыргыз Республикасынын эл артисти мына Каникей Эрелиев эжекебиз келип отурат. Сизге рахмат. Фарида эжекем экөөбүз концерт бергенибизде, биринчи алгач концерт бергенибизде биздин концертибизди алып барган, биздин аттын кашкасындай болгон мына биздин Чыңгыз инибизге кол чагылар болсун. Биздин алгач концертибизди алып барган Чыңгыздагы. Сиз менен сыймыктанабыз Чыңгыз менен дагы. Мына Чыңгыздан кийинки отурган биздин Табалдиев Рахматтелла акеге кол чагылар болсун. Бир туугандай болуп ага болуп катташып жүрөбүз агам менен. Эми бул Рахматтулла акебиз жөнүндө айта кетсек, Россияда Ермак деген фильмде Рахматтулла акебиз тартылган. Бул кол чагып коюшсак болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Сыймыктанабыз агабыз менен. Анан шаарга келгенден кийин шаардан тапкан менин алтындай болгон досум, Кыргыз Республикасынын эл артисти Чырмаш Төрөевке кол чагылар болсун. Мына бир нанды, бир мейизди тең бөлүшүп жеп жүргөн досум ушул Чырмаш Төрөбеков. Чырмаштын ар жагында дагы отурган менин шаардан тапкан жакын досум, консерваторияны бирге окуп, бирге сабакка барып, бир чогуу жүргөн менин алтындай болгон досум Айзара Касымовго кол чагылар болсун. Эми сол канатка өтсөк, мына биздин Кыргыз Республикабыздын эл артисти болгон мына театр опера балеттин солисти, Кыргызымдын голосу мына Садыр акемде, Садыр Жумашев агабызга кол чагылар болсун. Мына
Урматтуу коноктор, анан эми мына кыздын кырчачулу дейт, дагы мына биздин сыймыктанган алтында болгон эжем, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Эжекеме кол чабуулар болсун. Эми мына ошол биз 3 мырза болуп бир топ болуп жүрөбүз. Акебиз Токтогулдан келип отурат. Мына Кадырбек Мураталиев деген акебизге кол чабуулар болсуңар. Эми барыңыздарга белгилүү болгон, элибизге белгилүү болуп жүргөн мына биздин Анара Шайымкулова деген тайжеме кол чабуулар болсунчу. Анан ушул кичинекей кезибизден бери ошол бир мейизди дагы тең бөлүшүп жеген менин алтында койгон досум Коңурбай Айдаровго кол чабуулар болсун. Аны эми менин алтында болгон бир тууганым мени ушундай жолго салган, окуткан, асыл заттай болгон алтындай болгон продюсерин десем деле болот. Фарида Өмүрзакова эжекеме бир кол чабуулар болсунчу. Батыр агам, уруксат болсо сизди сахнага чакырсак, концерт үчүн домбура Чора Кожо Өмжаров агайыбыздын чыгармасын Акмарал ансамблі даяр турат. Чогуу аткарып берсеңиздер.
Бар болуңуздар да бир жолу, кече кут болсун. Эми өзүңүз айткандай, сиздин жаныңызда бир тууган, сүйөнөр тоо, мугалимиңиз дагы чыгармачылык чөйрөгө аралашканыма мындай түздөн түз себепчи болгон инсан деп атасыз. Фарида эжеме сөз берейин деп атам. Алгач конокторго сөз берердин алдында өзүңүздөр жөнүндө да телегөрөрмандар билгиси келет го дейм. Үй бүлөдө канча киши болду экен, кайсыл жактын кызы болду экен, канчанчысы болду экен, кантип чыгармачылыкка келип калды болду экен деп. Себеп бир тууган баягы алманын астына өрт түшпөйт дегендей, сиздерден башка да бир туугандар чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүн, үй бүлөдө сиздер эле эмес, балдардын да ушу чыгармачылыкка жакын болгондугун биз жакшы билебиз. Элге бир акырын өзүңүз четинен айтып берсеңиз. Чоң рахмат, ошол бүгүнкү берүүгө келип бергениңиздерге баарыңыздарга рахмат айтам. Биз 9 бир тууганбыз. 9 бир туугандын ичинен батырым менин жанымда дайым мени колдоп, коштоп ар дайым жанымда жүрөт. Искусство тармагында. Анан дагы 2 иним Жалал Абадта, Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда комузчулар алар дагы. Өзү негизи биз 9 бир тууганбыз. 9 бир туугандын ичинен ошо 4-өөбүз искусство тармагындабыз да. Айта кетсем, атам раматылык Сологой комузчу болчу. Ошол алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет го. Атамды тартып кандайдыр биз барыбыз баягы комуз жагына кеттик да, комуз тарабына, искусство тармагына. Апам раматылык болсо, ошол жакшы ырдачу. Үйүнө эгерде окуп билим ала турган болсо, сопрано болмок да. Кудайга шүгүр, баягы билим алдык дегендей, эл кыдырып, жер кыдырып, ошол өзүбүздүн билимибизди элге тартуулап, чыгармачылык менен жүрөбүз. Бар. Рахмат сизге дагы бир жолу. Фаридишкени мен 16-17 жашымдан бери тааныйм. Жалал Абадка ошо 9-ду бүтүп, Маданият техникумуна Барпалыков атындагы окуу жайга барганда эжекем ушундай эле болчу. Дагы эле ошо боюнчасыз. 40-тын кырына чыгып биз киши болуп кеттик. Сиз дагы эле ошо сулуу боюнчасыз. Бар болуңуз. Эми бая эжени көрүп сиңдесет дейт. Бул жерде көбүн эсе кыргыздын анан мундуздун кыздары отурушат. Фарида эжекемдин бир туугандай болуп калган тууганчыл жагы да бар. Чыгармачылыкта көч башы эже катары дагы сол тарабымда Канике Эралиева, Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин сыймыктуу мугалимибиз. Биз жаштарга баардыгы ушу жүргөн турганы менен мугалим катары тааныйбыз. Уруксат болсо микрофонду алсаңыз, сиңдиңиз жөнүндө, иниңиз жөнүндө бир орто ой салсаңыз. Кыргыздын эң бир таланттуу музыканттары, профессионал музыканттары Фарида менен Баатыр. Силерге чын жүрөктөн зор ийгиликтерди каалап кетким келет. Баатырдын үнү да жагат да, мен дайыма айтып келем, үнүң эң бир сонун деп. Анан Фарида мен бир ырымды ырдады да, тоолган күн деп. Өзү ушунча эмгекчил, аябагандай изденет. Анан ошо ырымдан эле билем да, ушундай сонун кылып клип тарттырып, анан кийин позитивный клип болуп турду да. Анан кээде мындай болуп калганда ошону көрөм да, атайынчы, себеби дегенде ырдагандагы ошо бир адамга жакшынакай, бир жылуу, бир кубанычтуу маанай тартуулап ырдагансың да, клип да аябай жакшы болот. Ошон үчүн мен ыраазы болуп кетем. Фарида, сен аябагандай эмгекчил, бул чыгармачылыкка баш отуң менен кирип, кандай ырдабай ошону сонун деңгээлде көтөрүп чыгып изденип ырдайсың. Анан эң айтып кетчү нерсе, Фариданын үнү аябагандай кооз да, тембри аябагандай кооз. Өзгөчө, мисалы үчүн көбү эле ырчылар ырдайт, бирок сага окшоштура албайт да сенин үнүңөчү. Ошон үчүн мен аябай сени баалайм. Чыгармачыл ийгилик болсун. Эң башкысы, Кудайым ден соолук, узун өмүр берсин экөөңө тең. Дагы алдыда көптөгөн жакшы ырлар бар силер ырдай турган. Эң буюрса эл артисти деген наамга да жетесиңер. Анан ушул талыкпай изденип иштей беришиңерди каалайм да. Ошон үчүн ден соолук керек, узун өмүр керек. Анан элибиз дайым силерди баалап алат деген ойдомун. Бар болгула, чыгармачылык ийгилик болсун. Рахмат. Анан сиздердей болгон алтындай адамдардын батасы керек. Тилегиңиз кабыл болсун, бар болуңуз. Бүгүнкү Бенефис программасынын каарманы Фарида Өмүрзакова эжебизди уруксат болсо сахнага чакыралып, сиздер үчүн өздүк майрам туулган күн деген сонун чыгарманы аткарып берүүсүн сурайбыз. Ону Канике Эралиеваныкы. Эжекем жана өзү да ал жөнүндө айтып кетти. Сөзү Курбаналы Сабыровдука. Кабыл алыңыздар.
аба чегип бул үчүн ата чиркин анолонду үмүтүн бизди тапкан сарабай асатын туулган күн өлчөмү жок улуу күн туулган күн өлчөмү жок улуу күн Ömürdөгү биз жашаган күнүбүз өмүрдөгү биз жасаган ишибиз ушул күндө теке болсун арзысыз биз ошондо эң бактылуу кишибиз биз ошондо эң бактылуу кишибиз биз ошондо эң бактылуу кишибиз биз ошондо эң бактылуу кишибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Бенефис программасын улантабыз. Эмесе дагы бир кыргыздын чыгармачыл инсаны, биздин агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эл артисти Садыр Жумашев агайыбызга микрофон берсек, уруксат болсо агай. Студиясына кош келдиңиз. Сиздин бир жакшы оюңузду ортого салгыбыз келип атат. Фардижени чыгармачыл баягы кесиптеши катары чогуу иштешкен киши катары кээ бир кишилерди баягы үй бүлөгө караганда да жакын билип каласың да, чогуу иштешип жүрүпчү. Кайсыл жагынан тааныйсыз, качандан бери тааныйсыз? Айтып берсеңиз. Мен Бешеналиев институтун 91-жылы бүттүм да, мен диплом алдым. Анан ошол жылы Жалал Абадка барып, Жалал Абадтан биринчи ишимди баштадым да. Анан ошондо маданият техникумун баштадым, кирдим. Ошол жылдар иштеп, 91-жылдан баштап, анан 94-жылы филармонияга жаңы ачылды, филармония, Тыныбеков атындагы филармония. Анан ошол жерден Фарида менен кездешип, ошол жерден бирге иштей баштадык. Анан ошол эле эмгекчил экен, ошо филармониядан эле баштады. Жаңы бүтүп барган бул ал убакта кыякчы болчу Күреңкеев атындагы училищаны бүтүп барган кыякчы, ал жерде музыканттар жетишпей, жаңы ачылган филармония. Аябай ошол филармониянын оркестрын, музыкасын көтөргөнгө чоң салым кошту да. Анан өзүнүн концерттерин берди. Биз ал убактарда концерт дегенди деле билбеппиз. Бул Фарида бул жакта жүрүп аябай эмгек жолун билип барган, бүт концерттерин өткөрдү. Анан бунун аркасынан анан алган концерттер башталды да. Ошону менен жүрүп биз 2004-жылга чейин ошол филармонияда немеде кошо иштешип, кесиптешим болуп жүрдү. Ал убактардын ичинде Фарида көп окуу жайларды окуп койду. Күреңкеевди алган кийин Оштогу педучилищанын музыкальный факультетин бүтүрүп, университет болуп калган. Анан ошол музыкалык жагын бүтүрүп, кайра кошулду бизге, кайра да иштеп жүрүп эле бул дипломдорду алды да. Өзүнүн немесин аябай көтөрдү. Анан бир жагынан Фарида менен иштегеним аябай сыймыктанам. Эмнеге дегенде биз ушул музыкалык жактардан аябай өстүк да. Анан аркасынан Баатыр коштоп, ар бир концерттеринде ошо эжесин аябай жакшы коштоп, бир эле эжесин эмес, бизде да коштоп. Мунун аябай мамилеси жакшы боло. Бүтүндөй баарыбызды музыкалык жактан коштоп, шаңдуу ушул концерттерде элдерге канча деген концерттерди бердик. Бүтүндөй ошол жактардан аябай коштоп жүрдү. Мен аябай ыраазымын кесиптештерим менен бирге ишимди баштаганга. Анан кийин бул жака Бишкекке келдик.
Анан булар дагы кийин филармонияга келип иштешип калды. Ошондуктан мен аябай ыраазымын ушул Фарида менен Батыр менен иштешкенге. Ошондуктан мен инимди деп коем, карындашым деп коем. Ушул эмгек жолду аябай чоң ийгиликте баштадык да биз. Рахмат агай, бар болуңуз. Кыргызда жакшы сөз бар го, досуңду көрсөт, мен сенин ким экениңди айтам дегечи. Анан биздин маңдайыбызда Кыргыздын чолпон жылдыздай болгон кызы Нуркан Кочманова эжебиз, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, биздин сөз жагынан устатыбыз. Уруксат болсо микрофонду сизге берсек, Фаридижем жөнүндө, Аяш эже катары Батыр агам жөнүндө бир ой салсак. Чоң рахмат Чыңгыз. Бүгүн мына эки жакшынын тамчыда болгон жакшылыгын деңиздей кылып бөлүшүп, эл арасында кадыр баркын, эмгегин элге кайра эле жарыя кылгандай бир жакшылыгына күбө болуп турабыз. Чындыгында эле адамды биринчиден чөйрө өстүрөт, чөйрө эрезеге жеткирет дейт. Мына ушул Батыр менен Фариданын устаттары турмуш жолуна тарбиялаган биринчи Айшыта мен Айшинем. Фарида Жалал Ат жергесинде биринчи жолу азыр агабыз айткандай концерттик программасын бергенде, андан кийин баягы чай үстүндө отурганда Аяш атамдын токтоолугу комузду ушунчалык залкар комузчулардан кем келбеген, черткени, аябай баягы элдин арасындагы унутта калган күүлөрдү дагы черте билүү, өзгөчө бир баягы өнөр жолунда элге таанымал болбогон менен мынакей азыр өзүнүн баягы өзүнүн үзүрүн көрүп, мөмөлөрү момунтип кыргыз элине ошол учугун улап, эмгегин тартуулап келатат да. Ал эми Айшинем азыр гана Фарида айткандай, үйдүн куту, төрдүн көркү, тарбиянын башаты аял дегендей бардык жагынан төп келген. 9 баланы өстүрүү менен бирге бешик терметсе дагы, аргенде үнүн бешигири менен коштоп, олтурган жерди шаңга бөлөп, кабагым кашым дебей, бир кабагын салып, же болбосо бир капа болгон күнүн көргөн эмеспиз да. Оозунан садагың кетейин, алдыңа кетейин, Кудайым өмүрүңдү берсин деген бата менен ушу айланып тегеренген бир аялдардын бир айкөлү. Мына ошондой эненин тарбиясын, ошондой атанын жолун улаган эки бир туугандардын бүгүн жакшылыгы да. Фариданы Батырдан, Батырды Фаридадан бөлүп кароо мага кыйын. Анткени Фаридага кандай төркүн болсо, Батыр мага да ошондой төркүн. Биз бир өрөндүн, бир аймактын кыздары, балдарыбыз. Көк ар төрөнү өзү чынында талантка бай өрөн. Биз Фариданын, Батырдын устаттары жакшы болгон. Алгачкылардан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтомурат Осмоналиев деген айрыкча обондуу күүлөрдү ийине жеткирген залкар комузчулардын учугун улаган устатыбыз бар. Мына ушул устаттан ушул эки талант талим тарбия алды. Андан кийин Күлгүн жаш эстрада фольклордук топ түзүлүп, Жалал Абад областында Арзыбек Бежаров уюштуруп 92-жылы. Мына ошол Күлгүн жаштын тегерегинде бүтүндөй областтын аймагындагы таланттуулардын башы биригип, биз Фарида көз жакшы устаттарын талим тарбиясын алдык да. 1995-жылы биздин энчибизге Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси буйруп калды. Жакшылыктын себепкери дагы адам болот дегендей, мына ошондо биз Фарида көз ырдап атсак, кыргыз эл артисти устатыбыз Жолболду Алыбай биринчи жолу Фаридага өзүнүн устаттык тапшырмасын берүү менен акыл насаатын айткан. Фарида, сенин үнүң өзгөчө. Мына сен Мыскал Өмүрканова окшогон жакшы ырчылардын катарын толуктай аласың. Комуз гана күүлөр менен гана, кыяк менен чектелбестен, мына ошол ырдагын деп биринчи жолу биздин устатыбыз Фаридага ыр жолуна жол ачып берген да. Батасын берип, Фарида чындыгында азыр гана Канеке эжебиз айтканда аябай эмгекчил, тырышчак, бардыкка өзүнүн мээнети менен келатат да. Ал эми Батыр мына Фаридага бел тутуп таянган таянычы. Азыр чыгармачыл чөйрөдөгү кандай ийгиликке жетсе, булардын ынтымагы, бирине болгон мамилеси, урмат сыйы да. Биз ушундай ынтымактуу үй бүлөлөрдүн ийгилигине ортоктош болгонубузга абдан кубанабыз, ийгилик каалайбыз. Рахмат эжекем, бар болуңуз. Келбедиң аттуу чыгарманы аткаруу үчүн сахнага Фарида Өмүрзакованы чакырабыз. Бул чыгарманын обону Жолболду Албаев агайыбыздыкы, сөзү Анатай Өмүркановдука. Кабыл алыңыздар.
мен сезим аркыл болуп бүткөмүн күндө ойлонуп калбыр болуп келбедиң аппак сүйүм жабыркадой тамчыда якты жашым жамгыр болуп тамчыда якты жашым жамгыр болуп ал сезим калмак эле санат болуп канымды кайнаттың да шарап болуп келбедиң жапжаш сүйүм жабыркадой добуда жерге ийилген дарак болуп добуда жерге ийилген дарак болуп жарына жеткендерде кандай арман сен кеттиң жарым болбой ардакталган мен боздоп бопбош калдым өмүр бою уядай бозторгою кайтпай калган уядай бозторгою кайтпай калган мен боздоп бопбош калдым өмүр бою уядай бозторгою кайтпай калган уядай бозторгою кайтпай калган Жакшы сөз болду. Сөздү алыстатпай туруп батырган Фардиже кандай эже? Мындай бир тууган катары айтып бериңизчи. Эл билбеген жагын. Эми айта кетсек эми бир тууганда бир тууган болот экен дегендей эжем өзү мугалим да. Мугалим баягы кыз бала деген ушундай боорукер болот экен да. Ушунчалык боор оруп ар бирибизге эркек бир туугандарыбызга, кыз бир туугандарга эле жалпыбызга эле ушундай бир эме болуп турат. Күйүмдүү, ушунчалык бир жарокер, ушундай мугалим да, мындай айткандачы мугалим, анан ушундай бир Мен жанымды койбой концерт берели дей берет дейсизби? Жакшы да сүрөп турган киши керек да. Алтындай болгон эжем бар да. Продюсерим, бир тууганым. Азыр эми замандын тилимен айтканда продюсерлер ортосунда келишим болот. Пайыз деген бар, 30га 70 иштейбиз дегенчи. Сиздерде кандай дегеним бар. Мен бир аз сүйлөгөн күлгөнгө жакшым. Сол тарапка келейин. Чырмаш агабыз жакын досум деп айтты го. Баягы чыныгы сырды жакын доско айтат. Болгондо да чыгармачыл инсандар, чогуу бир казанда кайнаган инсандар катары досуңуз жөнүндө бир оюңузду айтасыз го дейм. Эл билбеген жактарын айтып бериңизчи. Сен баягы бүгүн мактаган эмес, мактанганы келген кишилер экенин байкап турабыз, бирок ошентсе деле бир аз нукту бурбайлыбы? Рахмат. Мына бир Батыр досум экөөбүз дос болгонубузга бир 30 жылдан көп болду да. Болсун. Мына бүгүн ушул Фаридижем экөөнүн ушул бенефис кечеси болуп атат. Кечеңиздер кут болсун. Ушул кечеңиздер сонун болсун дегендей. Анан сиздер жөнүндө көп айтсак, бир том, 2-3 том болуп кетет китебиз. Коюу жерин Анда мен ушул Батыр досум жөнүндө айтып берейин. Ушул досум экөөбүз студенттик алтын күндөрдү чогуу өткөрдүк. Ошол жерде да чогуу жашадык. Андан кийин үй бүлөлүү да болдук. Ошо студент кезибизде кыргыздын маданиятын таанытып 10дон көп мамлекетке барып келдик да. Чогуу. Бул 19 мамлекетке. Бул ЮНЕСКОнун улуу жибек жолу деген бир программасына кирип калганбыз биз. Талантыбыз менен. Ошондо кыргыздын боз үйүн алып барганбыз. Боз үйүн тийип кадимкидей ырдап жанында. Батыр ойноп берчи, мен ырдашымын дегендей. Ошентип көп мамлекетке барып кыргыздын маданиятын таанытып, кыргыздын көп кийим кечелеринен берип алып барып кийип алып, кыздар кийип ары бери басып көрсөткөнбүз да.
кишини сапарда жүргөндө билдейт го, ошондо Ооба, жакын билген анан- экенсиздер да. Ошондой жакшы күндөрдү өткөрүп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул чыныгы достордон болуп келатабыз. Үй бүлө катташ менен. Батыр досумун эми жанагы айтып атпайсыңбы, биз билбеген эмнелери бар деп. Эми ошо студент кезден бери чогуу экөөбүз кошуна болуп жашап Биз калганбыз. билбеген, жеген билбеген жактарын айта бериңиз. Анан мен үйлөнүп, үй бүлөлүү болуп калдым. Батыр бойдок болчу. Анан бир күнү Батыр келиптир, комнатада отурсак, келип бир тамак жеп кеткиле меникине деп. Анан Комната деген жатаканада, жатаканада. жатаканада. Анан кандай тамак жасадың? Мен келгенде көрөсүңөр депчи. А мейли анан мен келинчегим алып, анан кызым кичине болчу. Анан үчөөбүз кирсек, Батыр досум манты жайып, манты тийип коюптур. Эми жанагы ошто да жигитке жетимишөөнү ыраазы кылат дегенде, чынын айтканда тамакты да жакшы жасачу. Кылбаган нерселер жок болчу. Көп инструменттерди ойнойт, чынын айткандачы. Жок дегенде мына бир 10дон көп инструментти ойносо керек Батыр дос. Биздин раматылык досубуз бар эле, Акмаран ансамблинин жетекчиси болгон, көркөм жетекчиси Марат Абакиров деген. Ошол досубуз да ошол флейт ойноп, Батыр дос комуз ойноп, үчөөбүз трио кылып көп концерттерди ырдап жүрдүк. Көп концерттерди ырдап, чыгармачылык жактан ошондоп өрчүтүп, программаларды жасап, күчтүү иштегенбиз ошол убактачы бир. Анан алда аз келгенсип бизди ууп калып, тиги өкмөттөн жаштар парламентине алышкан бизди. Жаштар парламентине алышып, алар менен чогуу көп жерди кыдырдык дагы. Өзүбүз талантыбыз мененчи. Эми ошол бүгүнкү күнгө чейин ушул жакшы чыгармачылыкта чогуу келатабыз дос болуп. Кудай буйрса дагы астыбызда кыла турган жумуштар көп. Буйрса. Чыгармачылык жактан мен досума кааларым ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл артисти бол деп кааламакмын. Эжеме да кааламакмын, ушу Фарид эжеме. Бар болгула, аман болгула бала чака менен. Эң негизгиси ушул кыргыз маданиятын көкөлөтүп көтөрүп жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Кыргызда жакшы сөз бар го. Балаң жакшы чыкса элиңдики, начар чыкса келиндики депчи. Ошосуңар агабыз момундай жакшы тамак жасаган инсандын келинчеги болуш өзү татаал го дейм. Жеңеме рахмат. Эми оң тарапта Рахматулла агам отурат. Жана сөздү кайталагым келип атат. Аганы көрүп үйнөсөт өтөт депчи. Ага досу катары чогуу тааныган инсан катары Батыр агам жөнүндө ортого сөз салыңыз. Бүгүн өтө кубанычтамын. Ушундай жакшы күн болуп атат. Анткени Фарида менен Өмүрзактын бенефиси. Булар ошого татыктуу. Чыңгыз мен айтайын дегеним, Союз кезинде барыңыздар эле билсеңиздер керек, Сайра комуз деген көрсөтүү программасы болгон да. Ошо Сайра комузду мен айылда элет жеринде жүрөм, мен деле чабандын баласы болгонмун, жылкычынын. Анан бирок ал кезде биздин учурда телевизор, радио деген азыраак болгон да. Бирок мен ошол Сайра комуз программасын сөзсүз көрчүм да. Мен Батырлардын, Фариданын ата энесинин үй бүлөсүн 79-80 жылдан бери билем. Анда мен Фариданы деле тааныбайт элем, Батырды деле мындай көрүп, телевизордон көргөм, бирок мындай көрүшүп таанышкан эмеспиз да. Анан арадан жылдар өтүп, шаарга келип, мен да бул жерде филармонияда иштедим, андан кийин кино театр жагына кеттим. Москвадан бүтүп келгенден кийин ушул Батырды телевизордон көрүп жүрүп, Фарида экөө менен жүзмө-жүз көрүшүп, таанышып, мына өзүң айткандай бүгүнгө чейин бир тууган ага эне ушундай болуп жүрөбүз. Булар негизи чыгармачылыкта, маданиятта өздөрүнүн талантын кошкон салымы өтө чоң, өтө зор эмгеги бар. Фариданын аткаруу чеберчилиги элди кырларга аябай жакшы үнү топ келет. Батыр бүт инструменттердин баарын ойнойт. Анан булардын дагы бир өзгөчөлүгү эл менен жакшы иштейт. Ел менен көрүүчүлөр, сиздердин өзүңүздөрдүн жакшы көрүүчүлөрүңүздөр бар. Сиздердин өзүңүздөрдүн биргештен коллегаларыңыздар бар. Айлана чөйрөңүздөрдө жакшы адамдар бар. Ошондуктан мен өтө кубанычтамын. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Бар болуңуз. 9 болгон жылдыздын толугу болгон кыргыздын дейт. Дал ошол 9дун арасынан сурулуп чыккан Батыр агамды сахнага кайрадан чакыралы деп турабыз. Сиздер үчүн ошолда толук кыргызбы аттуу сонун керемет чыгарманы аткарып берсин.
күтпесе, ошолда толы кыргызбы. Атак татары күтпесе, Kazanda turbasa buşkane, ошолда толы кыргызбы. Балдары билбесе, niye veremeyemese kızları. kızları beş köküler verse, konağı kaysa vermese, ошолda толы kırgızbı. Başına kalpa giyilse, Kırdacılıkı gitsene, kazanda turbasa buşkane, ошолда толы kırgızbı. Balları bilmese, niye veremeyemese kızları. gözleri canım cıldızıdı, dinesi burusun gülücüktü, şolponda yaşar canmasa. Aç o şolponu kırgızdı. Kırdacılıkı gitsene, kazanda turbasa buşkane, ошолда толы kırgızbı. Baldarı bilmese, niye veremeyemese kızları. baldarı bilmese, Niye veremeyemese kızları. niye veremeyemese kızları. Дагы бир мундуздун кызы баягы Шайыр жеңе биздин анара Шайымкулов эжебиз олтурат маңдайда, сиңди катары сөз сиздики. Мен бүгүн Фарид эжемди көрүп аябай элжиреп турган учурумда. Болсун. Анткени Баатыр агам айткандай, жана кеп башында тааныштырганда айтпадыбы, тай эжем болот деп. Биздин ошол эки талантты эрежеге жеткирген Аман бөжөйүбүз Карамарттан биздин Абдрахман деген эң таланттуу атабыздын кызы болгон. Ошол эки өнөрлүү кишинин өнөрүнө да ошо Карамарттын суусу таасир эткенби деп бир сыймыктанып айткым келет. 2000-жылдан 2004-жылга чейин биз Жалал-Абадтагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда чогуу иштедик. Эженин сапаттары жөнүндө айткым келет. Азада бегим тобу түзүлгөндө баягы үн жазуу үчүн баягы коллектив чогулабыз да, бир убакытка болжоп, анан кээ бирөөбүз кечигип келебиз да. Фарид эже ошол убакыттан ким кечиксе эже кыягын көтөрүп кетип калат. Сааттай. Баягы көрүп үйрөнөсүң деген нерсе бар го. Эже ошол сапаттары менен бизди тарбиялаган. Кечикпегенге, убакытка, мамилеге түз болгонгочу. Анан да бир нерсесин биздин Рысбек Жабиров агабыз айтат эле. Филармониянын жатаканасында 4-кабатында ошо коллектив жашайт да. Айтат, Фарид эже жумуштан келер менен кечки жумуштарын бүтүрөт, тамак ашын бүтүрөт дагы, бөлмөсүнүн ичинен жаап алып, кыягын ойноп, машыгып отурат. Башка баягы өзүнүн теңтуштарын тамашалайт да. Силер болсо 3-4 башыңарды бириктирип, башка нерсе айтып отурасыңар, Фарид эже болсо күндө өзүнүн чыгармачылыгын мындай майын чыгарып эмгектенет депчи. Эжеде баягы өжөрлүк бар. Өзүнүн кесибине болгон чынчылдык бар. Мына Садыр агам айтып аткандай, майын чыгарып, кайра окуп, ошол эмгектин үзүрүн көрүп бүгүн жаркырап эл астында жүргөн учуру жакында эле Сармерден өттү. Сузактын кыздары келгенде Фарид эжем Бектегибир Игинчиевдин алым канын созгондо эл бир укмуш сонун кабыл алды, Нуркан эже. Анан да бир жакшы сапаты бар, эженин керек эмес кепке аралашпайт да. Өзүнүн гана максаты
өзүнүн гана жашоосу бар да. Мен эженин ушул сапатына суктанам. Анан ар дайым эле ушинтип мындай мен кичүү сиңдиси болгон үчүнбү, бирок башкаларга деле ушундай айланып, үргүлүп, тегеренип турган ушундай мээримдүү эжем бар. Батыр агам жөнүндө айтсам, биз филармонияда иштегенде угабыз да, дайынын билебиз да, Бишкекте ушунтип музыкалык окуу жайда, консерваторияда окуйт деп эжем ар дайым мактанат. Анан баягы анда санда келип калганда анан тимилип момунтип карайбыз, суктанып, борбордон келген музыкант, анда агам жап-жаш жигит үйлөнө элек. Баарыбыз суктанып караган жайыбыз бар. Сыймыктанам. Ушул эки киши менен замандаш болгонума, насиптеш, кесиптеш болгонума сыймыктанам. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү кечеңиздер менен мен сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кудай куткулсун. Рахмат сизге, бар болуңуз. Дагы бир инсан отурат, биздин чыгармачылык агабыз үтүктөлгөн шымдын кырындай болгон Айзар Касымов деген агама микрофон берейин деп атам. Эми Батыр агамды биз жакшы чыгармачыл инсан катары жакшы тааныйбыз. Оозун ачса жүрөгү көрүнөт дейт го. Ошондой киши да. Досу катары айтып бериңизчи. Сиз айткандай чыңгыз Батырды көп жылдан бери тааныйм. Студент кезден бери мына чырмаш чогуу болуп общежитияда да жашап калдык. Бир нанды бөлүшүп дегендей. Мына бүгүнкү чейин бир оркестрде иштеп жүрөбүз. Акмарал оркестринде чогуу иштейбиз. Мына 10 жылдан бери ашып калды. Бирок Батыр уже баягы консерваторияны бүткөндө эле оркестрга келип иштеп баштады. Акмарал оркестринде Фарида эже да эртерээк. Мен 15 жылдай болуп калды. Ушу силер менен иштегениме аябай кубанычтамын, сыймыктанам. Биздин оркестр, Акмарал оркестринин коллективи да силерди жакшы көрөт. Баарыбыз жакшы көрөбүз. Ушу коллективдин атынан да айткым келет. Силер менен сыймыктанабыз депчи. Силерге чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Ушу Батыр экөөсүнүн баягы гастролдо жүргөн моменттери деле көп, аябай күлкүлүү эмелер бар. Эске салбайлыбы? Эске салганда эмне бир күнү Бельгияда эсимде тиги бир жатаканада, гостиницада жатсак, бул өзү дагы аябай Батыр аябай тың, тоже бүт коллективге күйгөн киши да. Коллективде за границада жүрсөк ар бир адамга күйүп, Фарида эже да ошондой. Баягы бир жерге келип ачка болуп калсак, Батырдын сумкасынан дайыма бир жей турган нерсе табылып калса да, кукси болсо дагы, бир кичинекей болсо дагы, коллективге бир 15 канча, анда бир 20 кишиге ошол жерден эле бирдемке кылып эле кайнак сууга куксисин салып эле бизди эмет тойгузуп койчу. Ушундай калат деңиз. Ушундай берекелүү өзү ушундай. Батыр менен Фарида эже менен ошо. Силерге аманчылык, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз, чыгармачылык. Ошо. Рахмат сизге, бар болуңуз. Батыр агам менен 3 жылдык деп биз жакшы тааныйбыз. Батыр агам, Коңурбай агам, Кадырбек агам номер 1 жылдыракчы, алдына ат салдырбаган инсан, жүргөн турганда шаныраңдап өзгөчө жакшы киши. Кадырбек агай, ийиңиз жөнүндө бир оюңузду салып, чогуу жүрүп. Урматтуу Фарида, урматтуу Батыр, мына бүгүнкү бенефисиңер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чыгармачылык ийгилик, эң биринчи ден соолук, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Эми Батыр жөнүндө айта турган болсок, биз мына Коңурбай болуп 15 жыл мурун 3 мырза тобун түзгөнбүз. Мурун Коңурбай экөөбүз ачыбыз да, тойлордо. Анан кийин карасак, бирдемке жетишпейт. Карасак, кыргыздын комузу жетишпейт. Анан Батырды айттык, бизге кошулбайсыңбы? 3 мырза тобун уюштуралык дагы деп 15 жылдан бери мына чогуу иштеп, мына Батыр аркылуу мен мына Чырмаш менен таанышып, Чырмаш менен дос болуп отуруп. Мынакей илгери эле тиги Рахматулла экөөбүз жакшы дос болчубуз. Мынакей ого бетер Батыр экөө дос болуп, ого бетер камыр жумур болуп, дос жолдош болуп калдык. Бул Батырдын эң бир жакшы жери, бул талаада адамды аябай карап жакшы алып жүрөт экен да. Мына азыр Казакстандын 7 областына чейин барып кыдырып, тойлордо барып келип атабыз. Анан шарт эле бак кыргыз болгондой сразу шылдырак сурабайт экен да, комузду сурайт экен. Анан комузчуна бул интервью берет, казактар баары бетип макташат. Мына Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болуп атат. Жакшы, молодец. Чыгармачылык ийгилик болсун. Бар болуңуз, аман болуңуздар. Рахмат. Жана Батыр агам айтпады, Фарида эже менин продюсерим депчи. Сиз могу 3 жылдыктын продюсери сизсиз да, биз билебиз. Баягы бирдеке болсо, Батыр барго деп коюшат болушу керек. Сөйөнгөн тоосу болуп жүрө бериңиз.
Коңурбай агам, келиңиз. Biz student kezdен бери эле таанышпыз го, булар негизи бир ата-эненин жакшы ата-эненин тарбиясын алган да булар. Анан аганы көрүп үйүнө өсөт деп коет, мына Ром аке, Садыр акелерди көрүп өсүп келатабыз. Досуң көрсөт сенин кандай экениң дегендей, анан жаштарга үлгү даган досубуз эжем экөө тең. Булардан өзү окууну бүткөндөн кийин мугалим болуп иштеди. Канчадаган окуучуларды тарбияладыңыздар, а? Буюрса ошол эмгегиңиздерди бааланып, буюрса ден соолукта болуп, бактылуу чыгармачылык үй бүлөлөрдөн болуп жүрө бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз сиздерге. Бар болуңуздар. Жана Фардижимде айтпадыбы, сааттай так киши депчи, мындай пунктуалдуу депчи. Анан сиздер үчөөңүздөр чогуу жүрөсүздөр. Үчөө мындай бирдей окшош болушу мүмкүн эмес дейм. Табият ошондой. Анан Батыр агамдын бир өзгөчө жактарын айтып беребизби? Ушу уюштурук жагынан. Биз жана анар айткандай биз пендечиликте. Биз кээде Кадырбек экөөбүз тойго кетип калабыз. Барсак тойдогулар сурайт, кана Батыр деп. Сурайт да, үчөөңөр болбосоңор болбойт экен дейт. Көбүрөөк тыйын алалы деп экөөңүздөр кетип каласыздар. Көбүрөөк алалы деп экөөбүз кетип калабыз. Үчөөңөр толук болбосоңор болбойт экен дейт. Мындай красота жок болуп калат экен дейт да. Ошол биздин көп жакты толуктап турган, эме кылып турган ушул Батыр досубуз да. Батыр агам, ушул топ жөнүндө өзүңүз бир кошумчалайсыз го дейм, чогуу жүргөнүңүздөргө. Үчөөңөр кандай топтолуп калдыңар дейт да. Багы жылдызың мындай келиште адам эме болуп кете берет экен, мындай бир коллектив болуп, мындай бир топ болуп кетет экен да. Кадырбек аке деле өзү жылы боюнча уй жылы да. Коңурбай дагы уй жылы. Мен дагы уй жылы. Айтпай этпей эле, билбей эле. Ошол жылдаштарыбыз да. Анан багымтып, эме алып келип, бири-бирибизди түшүнүшүп, толуктап, мындай бири-бирибизди жакшылап түшүнүшөбүз да, мындай. Ошончо майлуу сүттү болуп кеткен турбайсыңарбы? Ошончо майлуу сүттү болуп, Үч мырза кай жерде барбасак да ушинтип элдердин көңүлүн көтөрүп, мындай Коңурбай экөөбүз барып калсак, акөрдөн менен Комуз чоор барып калса, шылдыракты алып келгиле сөзсүз дейт да. Сөзсүз, андай болбойт дейт да. Үчөөңөр бир эме болуп, ушундай бир теңсиңер деп ушинтип айтат да. Чыңгыз, мен айтайын деген, мен Казакстанга барганда ушу Батыр ушуларды сурады да. Ушу жигиттер кандай, сиз алып келе аласызбы деп. Анан мен айттым, алып келем. Эмнеге дейт? Батыр деген ал менин бир тууганым дедим. Бул менин бир тууганым болуп калган. Казакстанга алып бардык. Казакстанга алып бардык. Ел ордунан туруп, Коңурбай, ушундай жибербей, сонун. Булар кыргыздын да ырларын, казактардын да ырларын шатырата ойноп, элдин алкоосуна татыктуу болуп, ошол жерден кыргыздын дагы бир жакшы байрагын бийик көтөрүп келди да. Батырдын дагы бир жакшы жагы бул адамгерчилиги өтө жогору деңгээлде. Адамдын адамгерчилиги болбосо, 1000 талант болосуңбу, башка жумушта болосуңбу, сенин ордуң болбойт. Батырдын эң бир жакшы касиети ушул адамгерчиликте. Ошондуктан мен ойлойм, бул Батыр менен Фарида ушундай бала кезинен чыгармачылык үйдө чыккан инсандар дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Бар балаңыз, рахмат. Жана Чырмаш агам айтпадыбы, аспаптар боюнчачы, биз өзүңүздүн оозуңуздан санап алчы, канча аспапты билесиз, Батыр агам? Канча аспап? Эме Чыңгызбай эме мындай экен да, ошол Токтогул атабыздын 125 жылдык юбилейинде Токтогул жеринде мына бүтүндөй эли журт ошол жака барганда ошо Эстебес Турсуналиев атабыз, Ашырали Айталиев атабыз, Туганбай атабыз, түкемдер ошолор менен чогуу эле жүрүп, ошондо жүрүп калдык да. Ана да аксакалдардан кичине бир кеп кеңеш угайлы деп алганда Эстекем айтты да, балам, адам көп кырлуу болуш керек деди да. Адам көп кырлуу. Себеби Токтогул атабызды кара де. Ал киши демократ, акын, куудул, ошондой бир көп кырлуу болуп болгондо албаган киши болгон деп айтып түшүндүргөндөн, анан сен эми ошол бир эле комуз менен эле чектелип эле кала бербестен, сен бүт нерсени баарын үйрөнүшүң керек. Эми ушул тармакты алып кеткениңден кийин сен бүт нерсени баарын үйрөнүшүң керек дейт да. Анан ошентип анан окууга өтүп калды консерваторияга. Консерваторияда окуганыбыздан кийин ал жерде консерваторияда ошо өздөштүрүү деген сабак бар да. Аспаптарды өздөштүрүү деген. Ал орусча айтканда изучение деп коет. Ошол окуп аткан кезде ошолордун баарын эске алдык дагы, эске алдым дагы, анан демек ушул үйрөнүш керек экен. Үйрөнсөң эч нерсе эме
көчөдө калбайсың деп тек гана ошол бир жакшылыгы гана болот деп чоорду мына Нурлан Нушанов агайымдан чоорду үйрөндүк. Мына сыбызгы, чопочор, ош комуз, жыгач комуз дагы ошол берген ойной берем дегенсиз кыскасы. Анан комуз деп келгенибизден кийин комузду ошол ладовый комуздар бар экен. Анан бизден дагы башка аспаптарды үйрөнгүлө деген анан могу домра четырехструнный аспап ушул радиодон, теледен ушул укчу элек. Ушул аспап жак анан ушуну окуйм дедим. Болбосо кетем дедим, эжеке менен Фардижем отуруп аткан. Мен окубайм мен кой. Башка ладовый комуз кыяктарды окубайм десем, агайлар айтып калышты, окубасың, могу аспаптар бар. Көрсөң да анан угузуп көргөндөн ушул жакты. Анан ошо мен ушул аспапты тандап, ошол эки домра четырехструн менен окуп, ушуну билип, көп ошол аспаптарды үйрөндүк. Мындай айтканда, чамаша айтканда 10 чакты аспаптардан көп аспаптар. Батыр агамдын 4 кылдуу домбырасынын үнүн биз 20 жыл мурун, мен эсимде, ошо радиого жаңы киргенде 21деги бала болсок керек, сиз комузчу, комузчу кадимки эле комузчуну эфирден аябай койчубуз да, мындай сүйүп койчубуз. Анан биз өзүбүздүн бир программабыз бар эле, ошого баягы подложка деп коет, сүйлөгөндө артыбызга музыка кылып колдонгонбуз да. Дандрадан укмуш сонун угулчу. Фарди жекем дагы комуздан сырткары да аспаптарды мыкты ойногон инсан катары. Кыяктын акыбалы эмне болду эжем? Негизи мен окууну айылдан мектепти бүтүп келгенде эле мен өзүм комуз чолом деп келгем да. Башынан эле. Бул жакка Күрөңкеевке келгенде мени комузга бөлбөй ошо кыякка бөлүп коюшкан да. Биз музыкальный училищаларда ошондой да, өзү негизи келсе колду карап туруп эле анан кийин музыкальный слух, ритм, память ошолор жакшы болсо кыякка бөлөт экен. Мен аны кийин билдим. Баягы слуху күчтүүлөрдү кыяк издеп жүрүп табасың да. Ошол кыякка отургузуп койгондой мен кетким келди Батыр айткандайчы. Бирок баягы ал мезгилде ушунчалык деге эмне кыласың? Уят болот да, баланча анын кызы окуй албай кетип калды деп айтат деп. Тырышып, тырышып ошол кыякты бүткөм бирок. Бүтүп бирок ошонун нанын дагы 13 жыл жедик. Жедим да. Анан сөзүмдү аягына чейин бүтүрүп коеюн. Кыякчы болуп ал жерден нанын жеп, училищаларда сабак өттүм. Өзүң билесиң, Маданият техникумда 13 жыл иштедим. Параллельно ошол менен эле бирге филармония ачылып калды, областтык филармония. Ал жакта кыякчы катары, ал жакта 13 жыл иштедик. Мына анары Нуркан дого билет эми ал филармонияда иштебей калды. Ал жакта дагы өнөрүбүздү ошол жакта көбүрөөк бердик. Андан кийин ырчылыкка өтүп калдык. Кыскасын айтканда 3 дипломум бар, ошол 3 дипломдун ичинде кыякчы, комузчу, ырчы да. Жакшы, бар балаңыз. Нурканжем, сөз кошоюн деп атасыз. Ооба, сөз кошкум келип жатат. Фарида областта көзгө көрүнгөн бирден бир залкар күүлөрдү аткарган комузчу катары дагы белгилүү болчу. Филармониянын көзгө басар комузчусу, кыякчысы эле. Батыр борбор калып келгенде орду абдан билинди. Бирок баягы жакшы адам артынан шакирт өстүрөт дегендей, Фарида бир гана өзү эмес, өзгөлөргө жана билип, артынан жакшы шакирттерди өстүргөн устат да. Мына ордун устаттары, артынан келаткан белде болгон эки иниси Жумабек менен Мирлан азыр областтык филармонияда эң бир оркестрдин ишенген комузчулары да. Мына ошол Фариданын азыр Батыр айткандай, бул жөн гана өнөр адам эмес, бул чыныгы эне, эже, акыл насатын айтып турат, кыз кылыгы менен кымбат дейт. Анын кылыгы да бар. Бирок ошо баарын көтөрүп, ушул чоң сахнага, өнөрдүн чоң даңгыр жолуна Батыр жол ачты да. Борбордо жүргөндө азыр Фариданын орду канчалык бизге билингенин сезебиз да. Ал эми эгерде Жалал Абадта жүргөндө бул качан эмгек сиңирген артист деген наам алып коймок да. Токтомурат Осмоналиевден кийинки эле биздин ишенген комузчубуздун бири эле. Анан мен бир сөз айткым келип жатат. Глинка айткан экен, кече мен агама да айтып отурдум эле. Таланттуу адамдарды колдой көргүлө. Алар табигатынан тартынчак келет. Ал эми талантсыздар ансыз эле өздөрүнүн жолун таап алат деп. Ушул Өмүрзаковдардын үй бүлөсүндө тартынчактык бар да. Булар жулкунбайт. Буларда өздөрүнүн улуулугу менен, жөнөкөйлүгү менен бийиктикти багындырып келишет да. Мына ошол өнөрдүн жолунда Кудай буйруса дагы тартуулай турган чыгармалар алдыда. Батырдын артынан келаткан кызы дагы бул Өмүрзаковдардын учугун улап келатат да. Демек, Кыргыздын маданият тармагында бул ысым алтын тамга менен жазылып каларына ишенем. Чыгармасы ийгилик каалайм.
туура айтасыз. Кыргызда баягы топуктуу деп коет го, шүгүр деген. Бул жакшы сапат го дейм Нуркан эже. Майрамбек Өсмөнов агам айтты эле, мен эрте алып уялып жүргөндөн көрө эми алып нышан айып жүрөм депчи, ошол сыяктуу. Буюрса сиздерге эч ак эле эл баягы баасын берген инсандарсыздар. Анаржан? Кошумчалай кетейин. Мен Фарид эже менен Баатыр агамды бир туугандыктын үлгүсү катары көрөм да. Ар дайым Фарид эжем деп, Баатыр деп бири-бирин оозунан түшүрбөй, ар дайым жашоодо, чыгармачылыкта болобу, жашоодо болобу, бири-бирин жөлөп таяп жүргөнү бир туугандык үлгү деп эсептейм. Жана сен айтып атпайсыңбы, Фарид эже продюсер болгон болсо ал канча пайызын алат депчи. Мен билгенден, мен байкагандан Фарид эже көчөгө унаасын туура эмес токтотуп койсо деле Баатыр агама чалып берет да. Кышкы дөңгөлөгүн алмаштырыш үчүн дагы Баатыр агама чалат. Ал жагынан экөө мындай элүүгө элүү турбайбы? Ооба, элүүгө элүү эле. Ошол нерсени айтайын дегем, бир туугандык сон сапаттар бар. Кызмат менен кутулап турбайсызбы демек, Жакшы сонум. Бизде укканыбызга караганда кээ бир таланттуу инсандардын эми балким чын төгүнү кандай инисин буга караганда мыктырдайт, же сиңдиси буга караганда мыктырдайт. Бирок ошо колдоосу жоктугу үчүн, бери жүгөстөй тартпагандыгы үчүн, сиз айткандай бир туугандык сапат болбогондугу үчүн өзү жүрөт, тегиниси айылда жүрөт деген сөздөрдү аябай көп угабыз да. Мындай эми эл оозунда элек жок. Биз чындап эле көрүп, мындай жүрөгүбүз жылып, сүйүнүп олтурабыз да. Сиздерде чыгармачылык эң алгачкысы эле сахнага Фарид эжем сиз чыктыңыз да. Кандай болду үй бүлөдө? Силер айткандай бир тууганды таланты болгондон кийин эми сахнага чыгык деп сүрөш керек да. Сүрөбөсө Нуркан айткандай баягы көмүскөдө калып калат да. Болушунча аракет кылып бири-бирибизди колдоп турганга аракет кылабыз. Жакшы, болсун. Анан айта кетерим дагычы. Баягы ата-эне деле мындай баланын дээрине ар жагына карап туруп, анан кийин бир нукка салат го. Ошондой баягы Кудай зависть этип коет. Баягы ошол менин ошол баягы ушул өнөр жакка, ушул музыка өнөр жагына көбүрөөк эм болуп турган ошо эжекемде. Мен эгер ойлойм да, бир музыкант болбой калсам, мен бир чоң бир бизнесмен ишкери болсом керек. Соодага кыймын да өзүмчө. Ошо соода жагына кетип калсам керек деп ойлойм. Анан баягы окууга келгенде дагы бир соодага кызыгып кеттим. Дордойдо контейнерлерди алып, ошого эме алып кетсем, агайларым байкап, ата-энебизге айтыптыр. Балаңыз окубай эле соода жагына кетип калды депчи. Анан атам келиптир. Кел, анан балам сен окуйт деп биз бул жакта ишенип жүрсөң, бул эмне кылганың, бул сооданы токтот эми кайра. Окууну башла дегенден контейнерлердин баарын жок кылып, сооданы токтот, анан окуп калдым. Айзар билет го, чырмашөкө отурбай. Атабыз көрөгө чыкпай, дүйнөнүн түбүнө жетпейсиң деген экен да. Анан бир жолу да бала кезимдеги эскере кетсем, жигит досторум топ деп эле спорт жагына кетип атса, анан кийин мен дагы балдардыкы, мырзалардыкы ушул спорт эле болот турбайбы, анан бир жагы ошондой бир спорт жакка кетсем, эжем байкап калып, анан ата-энебизге, атама, өзгөчө атама айтып коюптур, балаңыз музыкалык мектепти токтотуп коюптур, тетиги спорт залга барып атыптыр. Анан кийин ошону байкап калып, анан эжем кой, сага атам деле байкап, сага спорт болбойт, сен музыка жагын алып кетсиң, ошо музыка менен тааныласың кыргыз элиме деп, бир жагы ошо эжекемдин байкагычы менен ошондой бир спорт болсо мен макул болот болчу. Сен башка жакка ойноп кетип калдың да. Искусство болгондон кийин балдар музыкалык мектепте окуйсуңбу? Как положено оку, 3-кө эмес, 5-ке деп алып барчы займат. Сиз интрига кылып атасыз, биз түшүнбөй калдык. Жок, айтып атпайбы? Атама барып арыстанып айтып койчу деп. Кесиптеш болуп калдым. Музыкалык. Болсун. Арбалыңыз. Бүгүн сагынган инсандарыбыздын башын бириктирип олтурабыз. Ошон үчүн Сагыныч деген чыгарманы аткарып берсеңиз тим эле каймакка куймак куйгандай болот окшойт. Сахна сиздики. Күтөмүн сени зарылып
Анан дагы бир айта кетерим, ырдоо жагына басым болуп калганы мына Чырмаш досумдун педпрактикадан Чырмаштын окуучусу болгон мен. Гос экзаменде Чырмаштын окуучусу болуп ошол үндү койгон Чырмаш болду мына досум. Жакшы, Чырмаш ага мындай досу катары шаныраңдабай эмне отурат? Мугалим десем, мугалим катары мындай сабыр сактап отурган турбайсызбы? Кандай окуучу эле? Айтып бериңизчи. Профессор агайым Кыргыз Республикасынын эл артисти Марлен Булатаевич деген консерватор деген кыйын мугалим болчу. Анан ошол педпрактикага ошол бүтөргө жакын калгандан бир окуучу чыгарышың керек деп калды да. Ошол жөнүндө да жакшы программалар бар эле. Анан мен сразу эле Батырды ойлодум досумчу. Даяр киши ушул киши деп. Чогуу жүрөбүз, чогуу ырдап жүрөбүз, анан Батырды анан күйлөй баштадым мен. Батыр досум айттым да, кел экөөбүз бир жакшыраак заниматься этип ошону көрсөтүп коелу депчи. Анан Батырды даярдап жүрүп анан ошол экзамен тапшырганда анан Батыр экөөбүз кирип анан көрсөтүп мугалимдик кесип анан ырдатып ошентип жакшы ийгиликтүү бүткөнбүз. Батыр өзү үнү да ошондо ачылып сонун болгон да. Азыркы күнгө чейин мына сонун ырдап келатат. Кудай Сиздин эмгек. Эмгегим бар. 100% өсөм да бир 40% бар. Жакшы, мына дос деген билгенин үйрөтүш керек. 5-ин төрүндөй болгон Кыргызстаныбыздын кооз жерлеринин бири Аларча үчүн чыгарылган чыгарма деп тааныйбыз. Бул чыгарманы сиздин аткарыңызда тыңдап жүрөбүз. Эмесе ошол чыгарманы аткарып берүүңүздү сурайбыз. Обону Сардарбек Жумалиевдики, сөзү Акбар Рыскуловдуку, аткаруучу маданият мыктысы Батыр Өмүрзаков. Аларча. Аларчага келсең тумар тарабай, арбаласың арча четин аралай. Жарданасың жардан түшкөн суларга, тармаласың колдон тартса карагай. Таңданасың эрке мүнөз баладай. Булутайда барат көктө кайыгын, булбул неге чыкпай калды дайының. Алаканым келип сылап тургусу, Аларчанын ар бир далын кайынын, Аларчанын ар бир чөбүн кайынын. Жемиш күзгө чейин терилбей, сайрайт бир куш көзгө недир көрүнбөй. Ажайып коз жерлер арбын Кыргызда, Аларчабыз туудун бейиштөрүндө, Аларчабыз накта бейиштөрүндө. Termelüde tonun jaşıl gilemi, terezeden giret müngün ileri. Aradamdın göngül kuşun götürgen, Alarçanın akbal bizge dilegi, Alarçanın akbal bizge dilegi, Alarçanın akbal bizge dilegi, Alarçanın akbal bizge dilegi. Бүгүнкү келген ар бириңиздерге чоң рахмат айтам. Бар болуңуз.
Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн бенефис программасы мына жыйынтыктай турган учурга келип жеттик. Өзүңүздөр баамдагандай, студиябызда Кыргыз Республикасынын президенттин ардак грамотасынын ээси Фарида Өмүрзакова жана бир тууган иниси маданияттын мыкты кызматкери Батыр Өмүрзаков агаларыбыздын бенефис программасын мына Кыргыздын каймактары менен чогуу өткөрдүк. Сонун сөздөр, сонун каалоо тилектер болду. Ошол улуу күчүнүн баталары кабыл болуп, эже агаларыбыздын чыгармачылыктары ийгиликтүү эри арта берсин, зоболоолору бийик болсун. Элдин эрке уул кыздары болуп жүрө берсин деп тилек кылып, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар.